Ошо менен кызыңыз тамактанууга келе алган жок, телефон чукулуп отурат. Анан 3 вариант менен айтсаңыз болот. Сага канча жолу айтышым керек? Дагы чакырайынбы сени деп, же кыйкырайынбы, урушайынбы деп, экинчиси мен ачуум келип баштады. Качан мен сага кайра айтып жатканымда, кайра сага айтып жатканым үчүн. Анан кийин мен бир аз ачуулумун, анткени сен мени укпай жатасың. Кандай деп ойлойсуздар? Үчөөнүн кайсынысы? Келиңиздер, биринчиси Абаснова негиздеп берели. Эмне үчүн экинчиси, эмне үчүн үчүнчүсү? Получается, бул жерде эже жана айтып атпайбы, когда я болуп атат, анан меня деп атат депчи. Бул экинчиси жакыныраак болуп атат деп айтса болот. Эмне себептен? Анткени мен ачууланып атам. Бул жакта болсо меня сердит деген это сен ачууланып атасың мени деген посыл болуп атат да. Мен өзүм ачууланган жокмун, сен ачууландың. Ты сообщение. То есть эмеге яга бир аз тийгизип коюп туруп анан кийин ты болуп атат да. Ошол. Кийинкиси бир өзүңүздүн жумушуңуздагы коллегаңыз менен жакшы бир негиздүү, маанилүү бир сүйлөшүү бар болчу, сүйлөшүп жаткансыз. Ребенок той делает, балаңыз болсо ал нерсени эмне кылып атат? Прерывать этип атат, сиздин сөзүңүз болсо эң биринчи айтып атасыз. Мен баарлашыш мага оор болуп жатат. Сен мени начканда прерывать этип атканда, когда ты меня прерываешь. Экинчиси болсо мага тоскоолдук кылбачы, барчары деп түшүнүп айтып атасыз. Үчүнчүсүн болсо сен бир нерсе кылса, бир нерсе менен алектенсең болбойбу? Мен пока бул жакта сүйлөшүп атканда деп кызыңыздан айтып атасыз да, сурап атасыз. Кайсынысы? Когда меня перебивают. Когда не ты прерываешь, а когда меня, да, прерывают. Всё. Тыйки, Кийинкиси. Үчүнчүсү, сиз үйгө аябай чарчап келдиңиз, балдарыңыз үйдө, столдун үстүндө, из комнаты старшего сына доносит музыка и смех. Столдун үстүндө болсо чай-питья болгон, улуу балаңыздын бөлмөсүндө болсо аябай катуу музыка менен күлкүнүн үндөрү жаңырып атат. Кичинекейиңиз болсо өзүнүн комнатасына баардык кийимдерин баарын чачып салган. Сиз болсо же таарынарыңызды билбейсиз, же ачууланарыңызды билбейсиз. Анан кийин айттыңыз да балдарыңызга, "Хой, баба, мне подумали, мен бир аз ойлоп койсоңор болмок силер деле" депчи. Бул жакта болсо ошондой сездиңиз, эми 3 варианттагы. Тебе не приходит в голову, что я могу быть устала. Сен мен чарчап келишим мүмкүн деп ойлобойсуңбу мени деп айтышыңыздар мүмкүн. Анан кийин баттан азыр тез арада столдун үстүн жыйнап кой деп айтасыздар. Үчүнчүсү болсо мени аябай таарынтат, же болбосо капалантат. Мен качан үйгө келгенде, чарчап келгенде, силерди ушундай ычканда беспорядокто болуп жатканыңарды көргөндө деп. Үчүнчүсү, Үчүнчүсү биринчиси ты болот атат, Эми группанын ичинде кылсаңыздар болот, бир нече жана көнүмүш сөздөр бар го, мектепте иштейсиздер, же дагы үйдө көнүмүш сөздү сен билдирүүлөр менен айтасыздар го. Мисалы, сен дагы эки алып келдиңби? Сен дагы кечип келдиңби? Деген сөздөрдүчү. Ошону мен билдирүү менен айтып көрүү. Келиңиздер, сен дагы кечип келдиңби дегенди окуучу балдарыңыздар. Уже күнүгө кечип келерин билесиздер, анан айтып атасыздар, сен дагы кечип келдиңби деп.
кечигет да. Анан аны бир эки жолуккан машина жүрүп калды. Машина бүтүп калды. Анан келгенде мен айтып эле балдар. Бул машинанын балону жарылды. Анан эртеси күнү бала кечирип келгенде бүгүн машинанын дагы кышын асырып калтырды. Ушундай болот да. Ошону мен билдирүү менен өзүңүз айтып көрсөңүз эми. Жок, это нормально. Ооба, жок. Ооба, айтып көрүңүз мен билдирүү менен. 3 этап, 4 этап бар, 3-4-төн тең колдонсоңуз болот, калсаңыз. Сенин кечигип келгениң Мен билдирүү менен. Мен билдирүүгө кылган иши же жүрүм-туруму, сиз анын жүрүм-туруму кылган иши кандай сизге эмоция сезимди жаратты, кандай таасир этти сизге жана класска. Анан хорошо, бул биринчи, экинчи пункт. Кечигип келгениң мени капалантты. Эми кандай таасир этти класска? Сабакты бөлдү. Эми өзүңүздүн каалооңуз эми. Бирок мен эртең ишенейин же суранып кетейин эртең. Эрте келериңе. Сапарбай аке. Тигине айтпастан жалпылап жалпылап сен кечигип келген үчүн мындай болот деп кечигип келгендер үчүн деп айтсаң мисалы последствиясын дагы жакшыраак жумшагыраак болот. Сен деген сөздүн өзү эле дагы сындырат да. Биздин класстын мүчөлөрү кечип келип, класстын аброюна костюм кийгизип атат. Жок болсо окуучулардын кечиккени деп койсо болот. Когда кто-то опаздывает. Когда кто-то опаздывает. Кимдир бирөө кечигип келгенде сабакты ушундай. Когда кто-то из вас опаздывает, меня очень меня отвлекает от моей работы. Мне приходится вспоминать, еще раз повторять. Когда кто-то из вас опаздывает, это отвлекает нас всех от работы. Пожалуйста, сделайте так, чтобы больше, делайте так, чтобы. Надеюсь. Пожалуйста, давайте не будем опаздывать. В следующий раз. Эми караңыздар. Ты опять опоздал дегенде бала өзүн кандай сезет? Өзүн күнөөлүү сезет, анан жек көрүү, кечиктим эле, и так деле анан буну деле. И защитный механизм пайда болот, Анан кийин качан эжеде болуп айткандар, эжеде болуп айтканда. Гүлзат эже кечирип коюңузчу. Эмне бала эмнени түшүнөт өзүндө? Жоопкерчилик пайда болот. Күнөөсүн мойнуна алат, уялып калат. Эртеси күнү өзгөргөнгө аракет кылат, Обобщенный случай жаңы жумушка чыккам.